Эми түз сатуу боюнча сүйлөшүп кетсек, мына Avon компаниясы эшиктен эшикке каккылап, эшикти каккылап, такылдатып, өзүнүн продукциясын көрсөтүп, презентация жасап, сизге кичине сонун сулуулукка пайдалуу, ден соолукка, гигиенага, жеке гигиенага пайдалуу продукцияларды көрсөтүп кетсек деп, ошентип реклама жасап, элге таанымал болгон. Азыркы учурда Avon же Avon деп компания сурасаңыз, өзгөчө батыш өлкөлөрүнө барсаңыз, элдин баары тааныйт. Албетте, биздин мамлекетте да бул компанияны жакшы таанышат. Мына өтө атактуу компаниялардын бири, бирок эң айталы баштаган, эң биринчи баштаган компаниялардын бири. Түз сатуу менен тармактык маркетингдин айырмасы эмне деген суроо болушу мүмкүн. Бул боюнча дагы кыскача андан сүйлөшүп кетебиз. Демек, негизги модель эмне болот? Бул революция болгон өзүнчө. Сиз дүкөнгө келбестен, дүкөн сизге келип айтып берет. Бул дагы мындай караганда тейлөөнүн бир сервистин жаңы деңгээли болгон да. Сиз дүкөнгө барбасаңыз дагы келип сизге көрсөтүп беребиз, кааласаңыз алып келип беребиз деп атат. Бул мындай караганда азыркы күндө биз үчүн үйгө жеткирип береткен товарды деген бул жаңылык эмес, бирок ошол мезгилде өз учурунда бул өтө чоң жаңылык болгон. Революция жасаган компаниялардын бири болгон. Анан азыркы учурда сиз түз сатуу боюнча иштеген компанияларды билсеңиздер керек. Бизде мына суу фильтрлери сатылып жүрдү. Менин үйүмдө дагы, көпчүлүгүңүздөрдүн үйүңүздөрдө ушул суу фильтрлери коюлуп турса керек. Суу фильтрлери да ушул түз сатуу формасы менен бизге таанымал болду. Көпчүлүгүбүз ошол суу фильтрлерин коюп алдык. Үйдө таза суу. Азыркы учурда ошол фильтр ден ичпей калган учурда бир момент болду, кичине бузулуп бир нерсе болду. Ошол мезгилде оңдогуча биз берки сууну ичкибиз келбей калды. Ушунчалык илинип атты. Эмнеге дегенде, биздин сууда ылай менен темир көп. Ал эми суу фильтрлери бизге таптаза алып берет. Мына бул дагы түз сатуу бизнеси, түз сатуу сатуунун формасына жардам менен бизге мына келип атат. Чаң соргучтар билесиздер, Kirby сыяктуу чаң соргучтар бар. Башкача чаң соргучтар мына ушул жол менен келип атат. Аны эми жакшы же жаман деген биздин бүгүнкү темабыз эмес бул. Мага жагат же жакпайт деген бул дагы биздин темабыз эмес. Кимдирбиргө жагат, кимдирбиргө жакпайт. Кимдирбиргө сындайт, кимдирбиргө ошол чаң соргучтар. Бирок бул түз сатуу формасынын мына мисалдары. Китептер, мисалы үчүн Москвада ким иштеген болсо көрүп жүрөсүздөр, китептерди студенттер метродо жүрүп сатышат, көрсөңүздөр керек. Ар кандай библиялар бар, жана башкалар. Идиш аяк сатчу түз сатуу формасында компаниялар бар. Цептер, Tupperware деген күчтүү атактуу фирмалар бар. Алар өтө сапаттуу, жогорку деңгээлдеги темир идиштерин сатышат. Бизде дагы биз иштешкен компанияда бир убакта ошол деңгээлдеги медициналык металлдан жасалган, ден соолукка эч кандай зыяны жок ошондой кастрюльдерди сатып атты. Биз көп кастрюльдерди алып алып, азыркы күнгө чейин сонун даамдуу тамактарды жасап жейбиз. Кийинки нерсе парфюмдар, буну билесиздер, түз сатуу көчөдө кыдырып жүрүп саткандар бар. Булар түз сатуу формасы, жана башка көптөгөн түз сатуу фирмалар иштеп жүрөт. Көчөдө шорода бул да өзүнчө, же болбосо көчөдө шербет отуруп сатканда бул дагы түз сатуу формасынын бири. Себеби дүкөн өзү сизге ыңгайлаштырып шаардын көптөгөн бурчтарына мына бочкаларды коюп берип атат. Бул дагы түз сатуу формасынын бири. Ошол эле газ вода, мурун газ вода болчу эле, сироптук менен сууду куюп беришет. Бул дагы түз сатуу формасынын бири деп эсептелет. Ошого окшоп кетет, көп жагынан окшош. Бирок албетте ал үйгө келбейт. Так, KFC Sanders, мына KFC'ни билесиздер, KFC'ни ким жеп көрбөгөн, барыңыздар жеп көрүп жүрөсүздөр, таанымал. Кыргызстанда дагы акыркы бир 5 жылдан бери жакшы таанымал болуп калды. Өзгөчө Россияда иштеп келгендер, чет өлкөдө иштеп келгендер муну мурдатан билишет, жакшы көрүшөт. Полковник Сандерс да бир убакта үйлөрдү кыдырып, өзүнүн тоогун рецептин башкача рецептте мына кляри деген тоокту жасап, ошентип сатып жүрүп, анан бизнес баштаган. Андан кийин жакшы акча топогондон кийин алгачкы ресторанын ачкан. Ага чейин акчасы болбогондо ал эшиктерди каккылап, түз сатуу формасы менен өзүнүн тоокторун элге таанымал кылган. Мына көрдүңүздөр, бул дагы түз сатуу формасы аркылуу иштеген. Клининг компаниялары, көптөгөн клининг компаниялары адамдарга, кардарларга түзмө-түз өзүнүн кызматын сунуш кылып жарыя жасашат. Бул боюнча мени да бир убакта жумушка чакырышкан, бир убакта жетекчи болуп бериңиз, же болбосо бизде менен кошумча иштеңиз деп чакырышкан. Сизде сатууда тажрыйбаңыз бар деп чакырышкан. Брокерлер дагы ошондой телефон аркылуу телефон чалып, түзмө-түз кардарлар менен сүйлөшүп, кардарларга сунушун айтып, ортомчу аркылуу эмес, телевидение, гезит аркылуу реклама кылбастан түзмө-түз реклама жарыя кылышкан. Бул жерде албетте мошенниктер да бар, брокер bizde деп чалгандардын арасында мошенник эместер да бар, өзгөчө бинарды катышкан деп сунуш кылгандар. Мошенниктер бар, мошенник эмес брокерлер да бар. Бул боюнча Волкс Уолл Стрит деген кинону көргөндөр бар болсо, плюс басып коюңуздар, Волкс Уолл Стритте да ушул жерде мисалы көрсөңүздөр болот. Түз сатуунун бир формасы, бирок телефон аркылуу албетте. Көргөнсүздөр, көргөн болсоңуздар айтып коюңуздар. 5 жазып коюңуздар көргөн болсок, Волкс Уолл Стритте. Метродо, поездде, көчөдө, баса Москвада болуп келгендер, метродо, поездде көрүп жүрөсүздөр. Метродо, поездде тынбай ар кандай продукцияларды презентация жасап, түз сатуу менен иштеп келишет. Бул демек сатуунун 3-чү
дагы бир жолу деп койсок болот. Кымбат көрүптүр, Гүлзар көрүптүр бул нерседи, бактыгүл көрүптүр.